Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, барын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаев УКМКга суракка чакырылды. Кечээ Батуми ресторанын Бишкектин вице-мэр Нурдан Орунтаев башында туруп уздуруп салган. Ээси миллиондогон каражат сарпталганын айтып, ар бир мыгы керектигин түшүндүрүп, бузуп кетүүгө 3 күн убакыт сураганына карабай, чырылдап ыйлаганына маани берип, боор урган жан болгон эмес. Бул жагдай коомчулукта чоң резонанс жараткан. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташкеев Батуми рестораны бузулган жерге келип, имараттын бузулганынын мыйзамдуу жагын текшерип, эгерде бузуу мыйзамсыз болсо, анда бардык күнөөлүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартууну тапшырганын мүлүктүн ээлери билдиришкен. Андан соң ресторанын ээси Кадиша Бечелова жактоочулар менен Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаевдин жана башка муниципалдык кызматкерлердин үстүнөн арыз жазуу үчүн УКМКнын башкы шаардык башкармалыгына барышканы маалым болгон. Мына ушул ишке байланыштуу вице-мэр Нурдан Орунтаев УКМКга суракка чакырылганы белгилүү болду. Атайын орган кандай чечимге келет, жакын убактарда билинет. Булак Назар Ньюс кежи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 майда Москва шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышууда. Күн тартибинде өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында интеграцияны тереңдетүү маселелери. ЖЭИКтин тар курамдагы жыйыны башталар алдында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларынын чогуу сүрөткө түшүүсү болуп өттү. Андан соң жолугушуу делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда кеңейтилген курамда уланат. Эске салсак, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңеши Евразия экономикалык биримдигинин жогорку органы. ЭЭПке Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан жана Россия кирет. 2023 жылы биримдиктин органдарына Россия төрагалык кылууда. Булак президент кежи. Орусиядагы жарылуудан 2 мигрант каза болду. 23 майда Орусиянын Ленинград облусунда жайгашкан өндүрүш аянтчасындагы жарылуудан 3 киши каза болду. Бул тууралуу Мегаполис басылмасы кабарлады. Маалыматка караганда жарылуу Новосергеевка айылында катталган. Дидал СК ишканасынын аймагындагы ширетүү иштеринин жүрүшүндө сууда калкып туруучу көпүрө жарылып кеткен. Жыйынтыгында Өзбекстандын 41 жаштагы, Санкт-Петербургдун 37 жаштагы жана Тажикстандын 50 жаштагы тургундары каза болгон. Мындан тышкары дагы 2 тажикстандык жумушчу оор жана бир кызматкер жеңил жаракат алганы кабарланды. Бул жолу түрдө жарылууга жаңы боектун бууланышы себеп болгону айтылууда. Бул окуядан кийин укук коргоо органдары курулуштагы жана башка тармактардагы коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Булак Назар Ньюс кежи. Токаев Орусия менен Белоруссияда калса бир өзөктүк курал колдоноорун билдирди. Кечээ 24 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Евразиялык экономикалык форумдун жыйынында Орусия менен Беларустун ортосунда интеграциянын деңгээли ушунчалык жогору экенин, атүгүл өзөктүк курал экөөнү бир экенин айтты. Токаевдин айтымында эл аралык саясий тарыхта биринчи жолу эки мамлекет бирдиктүү саясий, укуктук, коргонуу, экономикалык, валюталык, маданий, гуманитардык мейкиндикке ээ болгон бир өлкө катары иш алып барган кырдаал түзүлдү. Казак лидери ошондой эле Россия Федерациясы менен Беларустун жалпы союздук өкмөтү жана парламенти бар экенин белгиледи. Биз бул көйгөйдү талкуулашыбыз керек деп жыйынтыктады ал. Буга чейин Токаев Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия үчүн Кытай менен натыйжалуу кызматташууну куруу маанилүү экенин билдирген. Булак Назар Ньюс кежи.
AQShnын карызы Россияныкынан 107 эсеге көп. Американын 2022 жылдагы мамлекеттик карызы карызкор болгон 13 өлкөнүкүнө барабар болуп, Россияныкынан 107 эсе көп экенин РИА Новости жазды. AQShnын карызы 31,42 триллион долларга жеткен. Ал эми ири карызы бар 13 өлкөнүн карызы 31,4 триллионго жетип, AQShnыкынан 23 миллиардка аз болууда. Алса карызы боюнча AQShдан кийинки экинчи орунда 9,59 триллион долларды чапчып Япония турат. Үчүнчүдө 3,75 триллион доллар менен Кытай. Андан соң Британия өкмөтүндөгү 3,3 триллион, Италияныкын 2,88 триллион доллар экени айтылды. Андан кийинки орундарда Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Түштүк Корея, Сингапур жана Австралия турат. Булардыкы жалпысынан 12,15 триллион долларды түзөт. Ал арада Россиянын мамлекеттик карызы 294,8 миллиард экени аныкталып, Американыкына караганда 107 эсе, Японияныкына салыштырмалуу 33, Кытайдыкына карата 13 эсе аз экени маалым болду. AQShnын карызы 0,1%га өсүп, жаңы рекордду жаратып, 31,46 триллион долларга жетип, мыйзамдуу түрдө белгиленген чектен ашып кетти. Мындай көрүнүштөн соң Финансы министрлиги финансылык операцияларды улантуу боюнча чукул чараларды кабыл алып, ал эми AQShnын администрациясы Конгресске лимитти көтөрүп берүүгө чакырык салган. Учурда өлкөдө чекти жогорулатуу боюнча кызыл чекке талаш жүрүүдө. Эгер алар бир пикирге келбесе, өлкөдө 1979 жылдан берки биринчи дефолт болот. Булак Назар Ньюс Кежи.